Дүйнөдөгү климат көйгөйү 2015 жылдан бери олуттуу маселе катары талкууланып, чечүү жолдору сунушталып келет. Азыркы тапта аба ырайынын жылуу болушу менен өлкөдө суу тартыштыгы, анын арты менен азык-түлүк коопсуздугу жана энергетика көйгөйлөрү күч алды. Дүйнөлүк алкакта климаттык шартты өзгөртүүдө Кыргызстандын орду 0,3% гана болгондуктан калктын ыңгайлашуусу көбүрөөк натыйжалуу болот. Для достижения наших амбициозных целей Акыркы 10 жылга жакын убакыттан бери климаттык өзгөрүүлөр боюнча масштабтуу көйгөйлөр айтылууда. Бул багытта Кыргызстанда өз пикирин сунуштап, мөңгүлөрдү сактоо, сууну сарамжалдуу пайдалануу, жашыл экономика, таза шаар жана башка бир катар сунуштарды айтып келет. Адамзаттын жаратылышка тийгизген терс таасирин азайтуу боюнча аракеттерди күчөтүү баарыбыздын милдетибиз. Муну бир гана мамлекет эмес, ар бирибиз салым кошуп, өзүбүз башташыбыз керек. Алдыдагы жылдарда экологияны тазалоо, көмүртекти азайтуу жана кычкылтекти 49%га чейин жогорулатуу боюнча стратегиялык пландар бар. Аны аткаруу менен өлкөдө калктын жашоосуна ыңгайлуу шарт түзүү жана көйгөйлөрдү чечүү пландары каралган. Бүткүл дүйнө жүзү боюнчагы ошо ысык климат, мисалы үчүн быйылкы жылга көрүнгөн, бизге ошо суу проблемаларын көрсөттү. Суу аркылуу биз ошол азык-түлүк проблемасына келип атабыз, андан тышкары энергетика проблемасына өтүп жатабыз да. Ошондуктан Кыргызстан ошо тоолуу өлкө катары климаттын өзгөрүшүнө чоң адаптациялык пландарды түзүп, ошону ишке ашырганга бет алышыбыз керек. Экологиянын булганышы, климаттын өзгөрүшү менен калк арасында түрдүү оорунун саны өсүп, саламаттык сактоо министрлиги көп кездешкен илдеттерди атады. Мунун баары адамзаттын дени сак жашоосунда түйшүк жаратып, анын натыйжасында өлүмдүн жана узак жашоонун көрсөткүчү жыл сайын өзгөрүүдө. Ызык күндөр болуп, бардык ооруларды күчөтүп атат. Биринчиден бул жүрөк ооруларына, ошондой эле өпкө ооруларына, ошондой эле башка ооруларга биздики. Себеби возраст өткөн сайын ошол климатический измененияларга ар кандай оорулар күчөп атат. Ошолордун ичинде биринчилерден болуп жүрөк ооруларынан инфаркттарды көрдүк, давлениялар көтөрүлүп кеткендерди көрдүк. АКШында болсо ошол изменениялардын көбү болуп, бизде өпкөдөгү оорулардын бардыгы күчөп атат. Ошон үчүн биз алдын ала кылып профилактический мероприятия өткөрүп атабыз. Дүйнөлүк деңгээлде көтөрүлүп жаткан климаттык көйгөйдү жөнгө салууда Кыргызстанда атайын стратегиялык пландар иштелип чыккан. 2026 жылга чейин экологиянын бузулушундагы зыяндуулуктарды азайтуу, 2050 жылга чейин көмүртекти азайтып, таза дем алууда жана адамзаттын жашоосунда кычкылтекти 44%га жеткирүү аракеттери бар. Бул багытта дүйнөлүк жыйындарга мамлекет башчы бир нече ирет өлкөнүн позициясын билдирип келет. Ушул эле көйгөй ноябрдын аягында Дубайда дүйнөлүк форумда талкууланат. Элиза Нурматова, Руслан Сабатаров, Фалато 24.